Операция деселе адамдын үшүн атыкчу нерсени ойлонушат. Бүгүн биз адамдар өздөрү келип каалап жасатып кеткен операциянын түрү жөнүндө сүйлөшөбүз. Кандай операция десеңиздер, анда ал пластикалык хирургия. Бүгүнкү биздин пайдалуу кеңештер рубрикабыздын кезектеги коногу пластикалык хирург Улукбек Маматов болмокчу. Алдыдагы пайдалуу кеңештерди өткөрүп жибербеш үчүн Сокол Медиа каналына катталып, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди калтырууну унутпаңыздар. Эмнеге пластикалык хирургияны тандагансыз? Кичинекей кезимде эле хирургияга кызыкчумун. Ушу кесип адамды лечить этем депчи. Анан биринчи общий хирургияны бүттүм, ординатураны. Анан общий хирургияда бул иче карын, ошондой огнестрельный ножевой раненияларды экстренный хирургия деп коет. Ошол жерде практиканы баштагам. Анан жаш кыздар баягы аппендицит болуп келгенде, мисалы, жаш кыздар баягы шрам болбосун деп косметический шов тигип баштагам. Косметический шов тигип, ошолордон анан мындай пластикалык операцияга кызыгып кеткем. Буга чейин эле студент болуп жүргөндө эле кызыкчумун. Мындай точка коюп, прям так чечимге, ошо ординатура кезинде чечимге келгем да. Ушундай жаш кыздарга аппендициттен кийин косметический шов тигип берсем, аябай рахмат айтып, аппендицитке баягы жарасы, сокур чегине операциялоо рахмат деп, ошо шрамына рахмат дегенде ошону таң калгам да. Адамдын баягы терисине жакшы операция кылсаң, аябай сүйүнүшөт экен да. Анан эң көп кайсы операция талап кылынат? Биз Кыргызстанда азиатский расага, азиатский страна кирген үчүн бизде кошкат жок да, көбүндөчү. Кошкат жок, же болбосо слабый, кичинекей болот. Анан азыр интернет деген развит болуп атпайбы? Биздин молодежь көрүп, ошол знаменитостторго, ырчыларга ошондой чоңураак кошкат жасаткысы келет, көздөрүн чоңураак көрүнсүн деп. Анан ушул операциянын баарынын ичинен бир 70-80% эле операция ушул блефаропластика, кошкат чыгармай, же болбосо биздин апалар деле келет, уже возрастной, уже ашыкча териси түшүп калгандар. Ашыкча териси түшкөндө ошо монтип көтөрүп, көрүнбөй, уже өзүм теримди көрүп калдым, кирпикти басып кетти деп апалар деле көп келип атышат. Жаш кыздар да келет, апалар да келет деп эдиңиз. Негизи эле бир жаш чектөөлөрү барбы? Чектөөлөр сөзсүз бар. 16 жаштан өйдө деп эметсе болот, чектөө койсо болот, бирок ар кандай случайлар болот. Птоз деп коет, бир көзүн көп ача албайт өйдөчү. Силер байкабасаңыздар керек, биз хирургдар байкап турабыз. Поле зрение көрүнбөйт, мындай түз караса, же өйдө караса көрө албайт да, өйдө көтөрө албайт. Андайларга уже жаш кезден эле жасаса болот. Негизи эң туура 18 жаштан өйдө жасаш керек пластикалык операцияларда. Төштү чоңойтмой, ошо башка чоңураак операцияларда майды сордуп алып коймой, аны уже 18 жаштан өйдө. Анан кийин кулакты дагы пластика ушей деп коет, отопластика. Кулакты негизи школго чейин, мектепке чейин жасаса болот. Мектепте школьный травма алып калбаш үчүн, баягы классташтары күлүп эмет коет го, ошол травма алып калбаш үчүн мектепке чейин жасаса болот аларды, 5-6 жаштан элечи. Адамды көрүп, ал адамга пластикалык операция жасалган же жасалбаганын билип койсо болобу? Албетте көрүнөт. Сурмалар, например, чоңураак жасалып койсо сразу эле көрүнөт. Боёну болсо анча көрүнбөйт. Ар кандай хирург көрүп коет го, дейм, хирург жасалган жасалбаганды эле көрүп коет. Билбейм, сиздер кандай байкайсыздар? Анан ушундай операциялардын кесепети кандай болуп калышы мүмкүн? Мындай операциядан кийин кандай таасир? Сөзсүз бул операция деген мындай аябай серьезный подход кылыш керек.
бул андай оңой көрүнөр эт, ашыкча терини алып кошко чыгарып коймой депчи. Эми азыр блефаропластиканы айтайлы, например, аябай эле көп жасалган операцияда оңой көрүнөр эт, ашыкча терини алып кошко чыгарып коюш оңойлого деп. Все равно буга анализ тапшырыш керек, сахарный диабет болуп ооругандарга жасаса болбойт, тамеки тарткандарга тамекини кичине токтоп тургула деш керек. Бардыгы ушул таасир берет. Анан бул эми физиологияда, анан көп эле айтып кетейин, гарантия барбы деп сурашат. Гарантия деген медицинада андай понятие жок. Анткени бул физиология, бул живой организм, адам. Анан бул еще тери дагы алгандай өзүн поведет. Ошон үчүн эми хирургдун опытына карап, анан кийин осложнение любой шагта бар да. Ошо сурма чыгаргандан кийин айтышат да, бир нече убакыттан кийин анын көзүнүн үстүндөгү териси түшүп калышы мүмкүн экен деп. Ушундай ушуга болгон оюңуз кандай? Туура эле түшөт. Бирок түшкөндө түшүнүш керек. Кайра эле повторно блефаропластика жасаган аябай мындай редко. Карап жасаш керек. Анткени мында көрсөтүп кетейин. Могу каш бизде жаш кезибизде каш ордунда болот, Анан блефаропластика жасатты, болду нормально. Убакыт өтөт, аял кишиникин айта берейин, климакс келет, климакстан кийин теринин баардыгы дагы түшөт. Каштын комплекси дагы түшөт. Бирок кайра эле блефаропластика жасабаш керек бул жерденчи. Уже каштын зонасына кирип атабыз биз. Бул жерден уже подтяжка керек. Туура эле айтышат, түшөт, ушундай эме берет. По гравитации все равно үстүдөн ылдый баардыгы түшөт. Төш деле түшөт, төштү деле көтөрүп коебуз. Эми природа свое делает дегендейчи, ошон үчүн туура эле айтышат. Анан ушу төштү чоңойткондон кийин же кичирейткенден кийин анан кийин бала эмизүүгө ушунун кандай таасири болушу мүмкүн? Имплантация деп коет, ошо импланттан салып төштү чоңойтуу. Ал жерде протокторго тийилбейт. Доступтары да ар кандай бар. Ошо туура доступ менен жасаса, протокторго тийишпейт хирург, кийин сүт эмизгенге таасир бербейт. Ал импланттагы сүттүн качествосуна таасир бербейт. Ошон үчүн ал жеринде это миф да. Ал туура эмес мышление. Анан кичирейтүү, анан кийин подтяжка груди деп коет, өйдө көтөрүп коймой. Ал операцияда 50/50. Все равно ал жерде чоң операция, например, чоң объемду кичирейтип салмай. Андай операциядан кийин сүт эмизгенге эч ким гарантия бере албайт. Анан негизи Кыргызстанда жасалган эң арзан жана эң кымбат операциянын ушул пластикалык операциянын түрлөрү. Эми эң арзандан баштасак, ушул атерома деп айта алам. Кичинекей атеромалар, бетке чыгып калгандай андай образованиялар. Ал арзан эле. Анан кийин могу сөйкө, кыздар көп сөйкө кийип жүрөт, оор сөйкө кийет. Анан кофтасын кийип отуруп же травма кылып айрып алышат. Ушул операция азыр 2000 сомдон өйдө. Божомолдосо. Анан кымбат операция ошо липомоделирование деп коет. Ал чоң наркоз менен өзүнүн майын алып, анан өзүнүн каалаган жерге кайра закачать. Төшүнө же чамбашына. Бул операция $2000 өйдө болот. Даже андан да кымбат болот. Анан өзүңүздүн ушул пластикалык хирург катары пластикалык операцияга аларга болгон оюңуз кандай? Негизи эле туугандарыңыз же болбосо өзүңүздүн жубайыңыз мисалы жасатам десе, макул болуп келгениңизче сунуштайт белеңиз жасап? Ой, бизде эле консультацияда келишет. Консультацияда биз көбүн ала бербейбиз. Керек эмес болсо жаса, сизге кереги жок. Керектилер балдары ата-энесин алып келет, апасын, например. Балдары жасаткысы келет, апасына подарок кылып. Апасы өзү көздөн көрүнүп турат. Уштан еще даяр эмес операциягачы. Анда мен сразу отказ кылам. Пациент өзү даяр болуш керек. Это биринчиден. Экинчиден, эми туугандарым деп кеттиңиз, өзүм бир тууган карындашыма жасадым операция. Анан баягы гипергидроз деп коет операция, баягы колтук тер деген. Ошол операция азыр дагы эле жүрөт, жакшы эле. Тренировкадан кийин кичине тердеп калат дейт. Бул жакшы операция. Например,
косметологторго барса ботокс сайып убактылуу өчүрүп коет, ошол көп тердебей калат. Операция метод шрам калбайт, кичинекей эле прокол менен кирип жасап коебуз, тердебейт, жакшы положительный операция киргизем да. Бир адамга мисалы мынча операция жасаса болот деп ушундай бир чектөөлөр барбы? Же адам кааласа эле жасата берсин? Сөзсүз азыр эме мода болуп кетти. Бир эле наркоз менен 4-5 операция жасап салмай бир пациентке. Мен оюмча бул туура эмес. Болот. Например, липомоделирование деп атпайбы, ал жерден уже 2 операция болот. Липосакция и липофилинг 2 операция бир пациентке болот ал жерден. Анан дагы ошол жерден бетин тартырып же төшүн тартырган организм өзү шок алып калат. Все равно баягы красота красотой, но ден соолукту биринчи орунга коюшубуз керек да. Туура түшүндүрүп, анан хирургдар деле көрсө айтайын дегеним, ошо көп азгырылбай өзүңөр мнениеңерди коюп, мындай на поводу пациентке барбаш керек да. Пациенттер деле көп айтышат, жасап кое бериңизчи, сураначы, мен эми алыс жерден да келгендер бар да. Ошондо строго эле айтыш керек да. Ден соолугу баарын текшерип алып жасайбыз да, ошо баары позволять этсе деле болушунча жасап, калганын 1 жылдан кийин, 2 жылдан кийин айтыш керек. Анан ушу операция жасалды да, анан жасагандан кийинки результат, натыйжа менен пациент өзү каалаган нерсенин айырмачылыгы кандай? Негизи айырмачылык болобу? Мынтип жасатты да анан мен мындай эмес башкасын күтүп аткам деп. Сөзсүз да, аял киши менен иштейбиз. Эң кыйын иш ушу врачтардык, адам менен иштейбиз. Адам менен иштеш өтө кыйын. Ошон үчүн консультация эң мындай маанилүү процесс да. Консультацияда хирург дагы мындай асман башын айта бербей, кандай болушун туура түшүндүрүп айтып бериш керек, осложненияларды айтып бериш керек. Анан пациентка дагы хирург деле психолог болуп калат. Консультация учурунда сезип коебуз биз делечи, пациент эмнени күтүп атат бизден, и биз эмнени бере алабыз. Ошол жерде бир связь тапсак жасайбыз. Связь таппасак акырын кетирип коебуз. Ошол моменттер ошондой каттуу отбор кылсак деле айтышат. Бул жери мындай болсо жакшы болмок. Айтып атам го, сиздерге оңой көрүнө берет. Терисин мындайраак көбүрөөк алып койсо жакшы болмок. Көбүрөөк алып койсок көзү жумулбай калмак. Бул жерде хирург, бизде Кыргызстанда жакшы эле хирургдарчы, пластический хирургдар бизге көп келишет. Чет өлкөдөн көп келишет. Аз граница жабык болуп да көп келе албай калышат. Бизге бүгүн убактыңызды бөлүп, пайдалуу кеңештериңиз менен бөлүшүп кеткениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз.